Sen Allah'ın kırkına seni arkadaşlardasın mı? Yok. 28 февраль күнү Ош шаардык мэриясынын имаратында Нур телеканалынын оператору белгисиз адам тарабынан сабалды. Мындан улам жабыркаган телекызматкер Тимурлан Эрнес уулу ооруканага жаткырылып, медициналык жардамдар көрсөтүлгөн. Дарыгерлердин текшерүүсүнөн кийин иш ордуна кайтып, бирок өзүн жаман сезгендиктен кайра ооруканага барып дарыланууга мажбур болгон. Бул жака келип, оозду сразу эле тигишкенде эңеңге түшүрүп, ошондуктан оозду сразу тикти. Тигип туруп эле кийин ошол тиккенден кийин жакшыдан эле болуп жүргөнбүз. Жана наркоз берген да. Наркоз бергенден кийин анысы тарагандан кийин уже жаңы башкача болуп баштадым да. Күчөп кетти же эмне болду? Андан кийин ошо кечин нерсе скорый чакырышты, жана жаңылыктар башталганда же тура албагам да жана камерагачы. Жабырлануучу учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Ак халатчандар оператордун абалын орто деп баалашууда. Алар келгенде эле ошол өзүнүн абалына жараша медикаментозный жана хирургический помощь көргөзүшкөн. Бул баланын абалы орто деп баалап атабыз. Анан башы чайкалган, ошондой эле жаракаты бар. Азыркы убакта бизде дарыланып жатат. Жакшы жагына жылыш бар. Нур телеканалынын кызматкерлери бул окуя боюнча ошол эле күнү Ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Каналдын кызматкерлеринин айтымында токмоктолгон Темирлан Эрнес уулу өз ишин так аткара албагандыктан тез жардам чакырууга аргасыз болушканын айтат. Мындан сырткары бул окуяга күнөөлүү тарап жазаланышын талап кылышууда. Бул иш ушул бойдон калбаш керек. Журналист коомчулугу дегеле коомчулук мындай баягы акылына эмес, кара күчүнө, бийлегине таянган көпөстөргө деп айтсак да туура болот, каршы күрөшүш керек. Коомчулукта мындай терс көрүнүштөр сөзсүз ачыкталыш керек, ал жазасыз калбаш керек деген ойду кубаттайм. Операторду уртокмок алган жаран окуя болгон жерден качып кетип, кайра кармалган. Бул факт шаардык милицияда катталып, тергөө иштери башталды. Ал эми жабырлануучуга тиешелүү соттук медициналык экспертиза дайындалган. Ошол экспертизанын жыйынтыгы менен бул тергөө иши кайсы тарапка бурулат, ошол аныкталат. Эгерде оор жарат алган болсо, тиешелүү оор берилмелер коюлат, ал эми жеңил болсо, жеңил берилмелер коюлат. Кандай болгон күндө дагы бул соттук кароо үчүн аягына чейин иликтенип сотко жөнөтүлөт. Акыркы учурда журналисттердин ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жаратып, күч колдонгон учурлар байма-бай катталууда. Медиа серепчи Гүлзат Газиева сөз эркиндигине басым күчөгөнүн айтат. Учурда журналисттердин коомдогу статусун көтөрүү зарылчылыгы жаралганын белгилейт. Андан сырткары ишмердүүлүккө тоскоолдук жараткан окуяларга олуттуу чаралар көрүлүшү керек деп эсептейт. Эгерде ушундай уртокмокко алынгандар улам боло берип, анан коомчулук деле буга кадимки эле нерседей карап калат да. Анан укук коргоо органдары бул жерде ошол кылдат териштирип, анан жаза аткарыш керек да. Жазаланбаган үчүн ушул нерсе болуп атат. Эмне үчүн чоң муштумдар ошондой неметип атат болгондо дагы мэриянын өзүнүн ичинде ошол окуя болуп атат да. Бүгүн журналисттерди ошондой иш учурунда уруп кетип атат. Башка учурда жөнөкөй жарандарды деле ошондой муниципалдык ишканалардын ичинде уруп кетүүгө мүмкүн экен деген бир кооптонуу жаралат да. Бул жөн калбаш керек. Журналисттерге кысым көрсөтүүлөр көбөйгөнүн, буга чейин журналист Болот Темировду кармап кетишип, кайра кое берилгени. Эркин журналист Семетей Талас уулу УКМК тарабынан экстремисттик материалдарды даярдоо жана таратууга айыпталып кармалып, кайра кое берилгени айтылат. Ушул жылдын февраль айында Т-медиа сайтына телефон аркылуу коркутуулар орун алган. Иликтөө издөө иштеринин натыйжасында бул коркутууга тиешеси бар адам кармалды. Ал 1986 жылы туулган Нокен районунун тургуну Алтынбек аттуу жигит. Ал өзүнүн жасаган ишин мойнуна алды. Ал масабалда экендигин жана анын мындай кадамга барышын ошо аталган телеканалда иштеген бир кызматкер менен болгон өз ара мамилесинен улам, келишпестигинен улам ушундай ишке баргандыгын айтышты. Бүгүнкү күндө телеканалдын кызматкерлери тарабынан аларды кечиргендиги тууралуу азыр массалык маалымат каражатына жарыяланып жатат.
Т-медиага коркутуу тууралуу чалуу 19 февралда түштөн кийин болгон. Анда белгисиз адам иш телефонго байланышып, алгач редакцияда мурда иштеп кеткен жана азыркы жетекчилердин аты жөнүн сураган. Кызматкер эмне иш боюнча чалып жатканын жана өзүн тааныштыруусун сураган учурда мен силердин баарыңарды билем, офисиңерди өрттөп кетем деп жооп берип телефонду коюп салган. Мындан кийин телеканалдын кызматкерлери милицияга арыз жазган. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.